Мен ачык болушум керек. Мен эмне кылып атканымы, каякта жүргөнүмү, ким менен мамиле кылам, буну элдин баардыгы билиш керек. Анан тазалык болот. Мына кландык башка үй орнотуп атып жазып атышат, атайлар жазып атышат. Жок нерсени. Бул аны чечип атат маселени деп атышат. Менде туугандар, ал бир тууганым же жардамчы чечпейт маселени. Мен өзүм чечем баарын тең. Мына апрель окуясындагы мен сырттан кара турган жокмун. Курман болгон мекендештеримдин жанакыл алардын туугандарынын тагдыры мага жат эмес. Мен аны эстеп турам баарын тең. Бул мага жөнөкөй сөз эмес. Мен ичинен жүргөн адам катары. Революция чогуу жүргөн адам катары. Ошо өлгөн балдардын ата-энеси менен жолугуп жүргөн балдар катары, адам катары. Ошонун боюна барып Куран окуп жүргөн адам катары мен эч качан буга жол бербейм. Үйгө башка эч качан жол бербейм. Буга эч качан болбойт да үй бүлөклөрдү башкаруу. Болбойт да жол бербейм. Буюрса ошонун баардыгы мурунку бийликти көрүп туруп кантип мен ошол үй бүлөклөрдүн режимге каршы чыккан, эң башында турган адам катары кантип мен буга жол берейин? Буга эч качан жол берилбейт, бербейм дагы. Менин максатым ушо келгенден кийин мен дагы айтам, туугандар. Бул бийлик мага элге, журтка кызмат кылуу.